Кошуна турган 2 айыл өкмөттүн тургундары 20 жылдан бери 70 гектар кайрак жер аянтын талашып бир нече жолу өз ара сүйлөшүүлөрдү да жүргүзүшкөн. Бирок маселе облустук деңгээлге чейин көтөрүлгөнүнө карабай, ошол учурдагы губернатордун курулай убадасы менен учурда да маселе бир жаңсыл чечиле элек. Эми айыл тургундары район акимчилигине кайрылып, көйгөйдү чечип берүү талабын коюшууда. Аксакалдар келип, эки тараптуу келишим менен эле келишип бөлөк деген убакта кебей жүргөн мына Субашы айыл өкмөтүнүн аксакалдары. Эл өз ара келишим менен чечебиз деп. Андан кийинки эмелер боюнча бир Бурканов губернатор болуп турган убакта элге жообун берген эмес да, биз чечип берем деп сөз бергенден кийин эл жообун күтүп жүргөн. Азырга чейин жооп келген эмес. Талашка түшкөн жер расмий картада Субашы айыл аймагынын балансында турат. Бирок ал жерде жарым кылымдан бери карабулактыктар эгин айдап, турак үй салып жашап жүрүшкөнүн айтышууда. Айыл аймактары 1936 жылдагы колхоз совхоз болуп тургандагы картада жер карабулакка карап турган. Кандай болбосун учурдагы расмий бекитилген аймактарды бөлүштүрүү картасына таянсак, жер бизге таандык дейт Субашы айыл аймагынын жер адиси. Биринчиден бул жер мурда колхоз коммунизм жери болуп турган. Совхоздор башталганга чейин. Совхоз Первомайский болуп уюштурулгандан кийин колхоз коммунизм совхоз фурунзага кошулуп, Совет министринин токтому менен совхоз Первомайскийге өткөрүлүп берилген жер бул. Анан кийинки мезгилдерде бир жыл алар эгип, бир жыл биз эгип, 12-жылы тала тартыш болгондон кийин комиссия түзүлүп барып, гипроземден чечилип бүткөн жер эди. Ошон үчүн айтканым, карта гана чечет. Карабулактыктар талаш жердин 20 гектарын мүрзөө үчүн өкмөттөн бөлүп берилишин талап кылышкан. Азыркы көрүстөн толуп калгандыктан башка жерден ылайыктуу жай жок дешет тургундар. Мындан сырткары талаш жер мүрзөгө ажыратылса, ушул күнгө чейинки пикир келишпестиктерге чекит коюлуп, 2 айыл өкмөттүн ортосундагы маселе чечилмек. Жай башыбыз толду. Эми адам баласы эч ким кайтыш болбосун. Эми бул Кудайдын иши. Ошон үчүн биз жай башы толду, эч бир кое турган жер жок. Биз ушул жерден мына границадан тактап туруп, же тактап берсе, жай башы кылып, өкмөт неме чыгарып берсе, закондуу кылып туруп, жай башы кылат деген максат менен. Баткен облустук жерлерди жайгаштыруу экспедициясынан билдиришкендей, талаш жер Субашы айыл аймагынын картасында тургандыктан бул кызматта маселени чечүүгө дарамети жетпейт. Ал эми райондук акимчилик азыркы картага наразы болгондор болсо, сотко кайрылууну сунуштады. Бул төлкө сот органдары гана наразычылык болгон, бул картага мен каршымын деп туруп текшерүү органдары гана чечилет. Биз азыр фактически кандай болгонун биз силерге көрсөтүп беребиз. Ошону азыр бирок все равно разница болуп атат азыр. Ита келе ушунчалык биз үймө кылабыз. Буга мына эл журт эме дейсиздер? Шуну аз же бир жолу тактап чечебизби башка күнгө? Башка мен силерге урматтуу туугандар, мен силерге бир нерсени айтып коеюн, түшүнүңүздөр. Бул процесс өтө кыйын. 1980-жылы Субашы айыл аймагына суу сактагыч куруу пландалып, жергиликтүү тургундарды Карабулак айыл өкмөтүндөгү азыркы талаш аймакка көчүрүү аракеттери жүргөн. Бирок сайыз удурап бул аракеттер ишке ашпай калган. Ал эми жер аянты Карабулакка кайтарылган эмес. Эми бул маселе соттон гана чечилмей болуп, тиешелүү иш кагаздар даярдалып жатат. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү. Колхоздун балансына кошулган дейт.